Борбор калаага заманбап үлгүдөгү жаңы автобустар келди. Бишкек мэриясынын айтымына караганда дал ушундай дагы 54 даана автобус келет. Бул автобустун өзгөчөлүгү 3 эшиктүү, 21 орундугу бар жана 85 жүргүнчүгө арналган. Мындан тышкары майыптыгы бар жарандар үчүн дагы атайын мына дал ушундай шарттар каралган. Автобустар тиешелүү жол жоболору ылайыкталгандан кийин каттамга чыга баштайт. Бул жаңы алынып келинген автобустардын ичинде жайкысын унаанын ичин салкын кармоо үчүн желдеткичтери да бар. Мындан тышкары автобустар газ менен жүрүп, экологиялык жактан таза болуп саналары айтылды. Эти автобусы работают на метане. 12 метрлик автобустар кечээ түнү Борборго алып келинди. Исузу үлгүсүндөгү бул автобустар суюлтулган газ менен жүрөт. Экологиялык жактан таза, абаны булгабайт деп айта алабыз. Мындан тышкары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ыңгайлуу жетүү үчүн атайын орун каралып, пандустар менен жабдылган. Учурда жалпы 14 автобус келди. Дагы 54 автобусту этап менен жеткирүү пландалып жатат. Ал эми Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев автобустардын документтери мыйзамдаштырылгандан кийин шаардын башынан экинчи башына каттам жүргүзөрүн жана шаар тургундары үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүүнүн аракетинде иштеп жатышканын белгиледи. Бизде мындай айланма маршрут болуп атпайбы? Биз азыр жанакы северный объездной дейт, эми түшүнүктүү болгон үчүн орусча айтып атам. Себептен да ошол объездной жол менен анан Бишкек шаарынын ичин аралап кете турган бир маршрут кылабыз. Ошондо чыгыш батыш автобекетин кошобуз да, ошондо мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Мына акыркы эле бизден дагы жарандардан келип түшкөн нерсе бар. 1 саатка жакын ушу бир автобекеттен бир автобекетке жүрүп калдык депчи, ошону убактысын кыскартыш үчүн ушул жаңы автобустарды коебуз да. Ошондой эле кала башчысы унаалардын сапаты жагы да каралганын, андыктан унаалар жашоочулар үчүн бир нече жылга кызмат кылат деген пикирде. Айта алам, эми Исузу баары эле белгилүү. Бул эми Исузу модель деген эң бүгүнкү күндө заманбап технологияга жооп берген автобустардын бири болуп саналат негизинен да. Анан эми эң жакшы жери бул дагы бир жолу айтайын. Азыр биз автобустардын баарын алмаштырып атпайбызбы? Көбүнчө газ менен жана электричество менен. Ошол эле учурда Жунушалиев келерки жылы дагы 100 автобус жана 122 электробус алып келүү пландалып жатканын кошумчалады. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Нью ТВ.